Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, кутман күнүңөр менен. Номер 13-чү Марса Жаңбаева атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби. Бүгүнкү химия сабагы 8-класстарга болмокчу. Баарыңарга жагымдуу маанай каалайм. Анда сабагыбызды баштайлы. Сабагыбыздын темасы туз кислотасы жана хлориддер. Сабактын максаты туз кислотасы жана анын касиеттери, алынышы, колдонулушу жөнүндө үйрөнөсүңөр. Галогендер хлор боюнча түшүнүүгө өнүгөт. Ар бир ойду баалоого тарбияланасыңар. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2020 жыл аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы. Ушул жылы өлкөбүз өнүгүп, балдардын келечеги кең болсун дейли дагы сабакты уланталы. Галогендүү суутек кислоталардын ичинен кеңири таралганы туз кислотасы. Химиялык формуласы H-хлор. Физикалык касиети туз кислотасы бул кескин жыттуу суюктук. Концентрацияланган туз кислотасы 37% H-хлордон турат. Туз кислотасы хлордуу суутек сууда эригенде пайда болот. Хлордуу суутекти өнөр жайда суутектен жана хлордон синтездейт. Хлордуу суутектин алынышын карап көрөлү. H2 кошулган хлор 2 барабар 2 H-хлор. Туз кислотасынын химиялык касиеттери. Магний кошулган H-хлор, башкача айтканда туз кислотасы, магнийдин хлориди пайда болот дагы суутек бөлүнүп чыгат. Натрийдин оксиди кошулган туз кислотасы, натрийдин хлориди жана суу пайда болду. Жездин гидроксиди менен реакцияга кирип, жездин хлоридин жана сууну пайда кылат. Урматтуу окуучулар, азыр туз кислотасы менен болгон реакцияга көңүл бөлөлү. Төмөндө бизге туз кислотасы менен болгон реакция берилген. Туз кислотасын куюп, ага магнийдин бир аз салсак, реакциянын натыйжасында магнийдин хлориди пайда болот дагы суутек бөлүнүп чыгат, башкача айтканда газ түрүндө. Туз кислотасынын туздары хлориддер деп аталат. Алардын көпчүлүгү сууда жакшы эрийт. Начар эрүүчү хлориддерге коргошундун хлориди, жездин хлориди, күмүштүн хлориди жана сымаптын хлориди кирет. Туз кислотасы органикалык эмес хлориддерди, көмүр кислотасын, дары заттарды, боекторду, хлору бар органикалык заттарды алуу үчүн колдонулат. Бүгүнкү сабакты бышыктоо жана үйгө тапшырма үчүн химиялык диктант берем. Эгерде берилген сүйлөм хлордуу сутектин мүнөздөмөсүнө туура келсе, ал сүйлөмдүн тушуна плюс, ал эми туура келбесе минус белгисин коесуңар. Химиялык диктанттын темасы туз кислотасы. Туз кислотасынын мүнөздөчү сүйлөмдөр силерге экранга берилди.
Биринчи суроо кескинчи туз суюктук, экинчиси отун катары колдонсо болот. Туз кислотасы 37% ашыклоордон турат, таза түрүндө аз кездешет. Туз кислотасынын туздары хлориддер деп аталат. Туура жоопту белгилегиле. Башта атап өткөндөй, туз кислотасы металлдардын оксидтери менен, металлдардын гидроксидтери менен жана туздар менен реакцияга кирет деп атадык. Экранда силерге туз кислотасы менен болгон реакциялар берилди. Силер ушул реакцияга окшош кылып, өзүңөр каалаган металлдын оксидтерин, гидроксидтерди жана туздарды пайдаланып химиялык реакцияны жазасыңар.